Ассаламу алейкум, туугандар. Каплюста биринчи күнүм, сменам баштап олтурат, линияга чыктым, биринчи заказды алдым, иншалла. Баштап олтурабыз, вроде бы машинам таза, зарядтиктерим жайында, бүт бардыгы жакшы, машина таптаза, сонун, ойдогудай иншалла баратабыз. Кандай болот, эмне болот, сменам өтө кызыктуу болушу мүмкүн. Кандай мүмкүн? Кызыктуу кыламын го дейм, иншалла. Ошол орусча айтканда усаживайтесь поудобнее. Каналга каттала элек туугандар, катталып кетиңиздер, лайктан баса коюңуздар, видеонун аягына чейин түрдүрбөй көрүп, жаккан болсо комментарий жазып кетиңиздер. Видеонун башында эле Атаман таксопарктын баарыңыздарга сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%, акчаңыздар 24/7 моментально, эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Таксометрден заправкасы бар 3000 рубльга чейин, таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат, путевой лист, страховка, лицензия, жаңыдан чыгып аткандар үчүн кисарткага жардам беришет, подключение кылып беришет. Подключениясы Ситимобилге жана Яндекске Россиянын бардык аймактарынан кошуп беришет. Эконом, Майбах, Элит, Премьер, грузовой доставка бүт бардыгын улап беришет. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Аким Кежи YouTube каналынан Гүлжигиттен чалып аткам деп кошулуп, амана сен жумушту кылып жүрө бериңиздер, барыңыздарга ийгилик. Видеону баштайлы. Анан менин кебетеме не удивляйтесь, комфорт класста биринчи күндүк сменам. Мен бул форманы мындай бир Каплюста дресс-код деген жерим жок. Мен жөн гана муну өзүм үчүн кийдим, туугандар. Өзүм үчүн, эффект болуш үчүн, өзүмө мындай бир приятно болуш үчүн кийдим. Каплюста көптөн бери иштеп жүргөн туугандарыбыз көрүп калсаңыздар, эми мындай туура эле түшүнүңүздөр. Так, салондо температура 20-22, баары жакшы. И плюс азыр биз бир нерсени сурап алайын сиздерден. Ушундай болуш керекпи, туугандар? Бир айтып койгулачы эксперттер. Бир нерсени туура эмес кылып аткан болсом. Машинанын ичи мынакей. Зарядниктерди момда кылып койдум. Так, подлокотник скорее всего түшүп туруш керек го дейм. Кече күнү 2 пассажир отуруп туруп эле дароо чүргөн болчу. Эми таксопарктан алып домой келатканда бир заказ кылгам да. Ошол. Мынакей. Так, кожаный ММС, чехол да жок, эч нерсе жок, Таксопарктан машинаны алып үйгө келатканда навигатор кудайга шүгүр көз тийбесин жакшы иштеп берди. Так, буну менен мен азыр Матвеевская дейт алмай, Рублевская жакка карап турбаймынбы? Рублевская жакка карап турбаймынбы? Так. Так, 41 минута 23 километр дейт. Так, бул менде азыр только Комфорт плюс менен межгород жанып турат. Башка тарифтердин бардыгы өчүк. Бул скорее всего К плюс менен берди. 41 минутада канча акча болот экен көрөбүз. Ошол. Улица Матвеевская. Спасибо большое. Пожалуйста. Хорошего дня. Всего доброго вам. До свидания. Так. Жана айтып кеткендей эле 41 минутта деди беле, 39 минутта келдик. Так. 1536 рубль. Баары сонун. Дальше топать этели уланталы. Заправканы таксометрден кылып алайын дедим. 95-ти 1200 рубльга. Ошол, А так негизи постоянно Газпромдон кылат элем. Карточка менен бонус чогултупчу. Бүгүн андай болгон жок. Не забудьте пристегнуться. Уже. Здесь вам, да? Да. Спасибо, хорошего дня. Пожалуйста, всего доброго вам. Также, до свидания. Так, бул шок менен 38 минутада келдик. 38 минутада келдик. 1321 рубль. 1321 рубль дейт. Өтө сонун. Өтө сонун. Теперь поехали дальше, продолжаем работать. Вроде бы жана эме сөздөр бар эмес беле? Комфорт плюста иштесең жакшы, пассажирлар экономго караганда более-менее адекватныйраак депчү.
ошол сөздөр пока могу экинчи заказым, но подтверждает кандай болсо дагычы. Пассажир баягы ассаламу алейкум деп отурду, кеткенде алейкум ассалам болду. Ага чейин же сен менен сөз баштабайт, өзүнүн чисто телефонунда ассаламу алейкум деп бирөө менен сүйлөшүп келет, же болбосо унчукпай эле келет. Ошондой экен, короче. Пока жакшы. Көрө берели. Заказдарды эле өтө деле арзан эмес. Нормально. Бүгүн понедельник, эртең мененки саат 8:13-тө сменаны баштаганбыз. Өзүбүз үчүн эске алып алалы, кечинде отчет чыгарабыз. До свидания. Так, бул сестренкамы 12 минутта алып келдим. Коэффициент жок, заказ болчу 365 рубль. Так, эч нерсе унутуп калбадыбы, зарядникти жайына койдубу? Всё, четко. Кийинки заказ. Арт жакта экен. Кийинки заказ деди, арт жакта экен. Ошондо кайрылып барабы. Негедир жалаң эле коэффициент жок заказмы, акыркы 2 заказым бул, анан да бирөөнү принимать этип алдым. Активности түшүрүп албайын деп эле эме кылам да. Здравствуйте. Я здесь пассажира высадил, и у меня точка здесь определилась. А вы на остановке сдали? Вот там, у кого? Все, понял. Так, Ленинская Слобода, 19. Так. Вы, значит, вы здесь были, да? Да, вот здесь вот. Извиняюсь. Электронную, да? Можете немножко приоткрыть. И не забудьте пристегнуться. Так, 22 минутада келдик. Эч нерсесин унуткан жок. 602 рубль. Дальше улантабыз. Омега Плаза деген бизнес-центр Турбаева. Жогоруда машина боюнча айтканда таксопарктан айдап келгенче мындай болду, 1-2 заказ кылдым мындай деп айткан экенмин. Но бул машина таксопарктык эмес, частниктики. Мен 3300 рубльдан айдайм туугандар бир апта. 3300 рубльдан. Мен үчүн вроде бы 3300 кымбат. К плюскачы. Ал эми Комфорт Плюсту айдап жүргөн эксперт туугандар ким канчадан айдайт? 3300 кымбат деп ойлойбу же 3300 нормальный машина 2022 жылкы. Канча да кымбатыраак болуп атат да. Менчи грубо потолок 3000 деп ойлоп аткам да. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды дагы комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Знают, как на этой машине. Справа внизу. Вот здесь, остановите. Вам в поликлинику надо? Ну, садитесь, я вас подвезу. Я заплачу, идите. А вот эта женщина. Да. Да, почему нет? Да, Аркаш, я села уже. Да, я уже села. Я уже села, да. Мне только анализы там взять. Да, села я, давай. Здравствуйте. Да, можешь оплатить, давай. Так, в поликлинику, да? Да, там вот это. Маршрут у нас короткий, у нас все-таки ремень накиньте. Да, Да, и вам, а то будет тикать вот это. Ой, где же он здесь? Справа с вас. Да. Нашли? Да. Бир 1061 рубль дейт. Кытайларды алып келдим. Путилковада МКАДтын жээгинде ушундай бир островок бар, бизнес-центр. Жалаң эле имараттарда китайский там жазуулар, демек кытайлардын офистери ушул жерде болушу мүмкүн. Көпчүлүк офистери ушул жерде болушу мүмкүн.
Мен кайра шлагбаумдан чыгып атам, маңдайымда окей гипермаркет, KFC, ушулар турат, азыр кирип мындай бошонуп алышыбыз керек. Табарсык. Салам алейкум деп калдыбы. Бул жерге час бесплатно экен. Greenwood деген бизнес-центр экен. Greenwood. Зеленая дорога. Green, зеленая. А wood это что знает, я не знаю. Эртемен күн сонун эле чыгып турган карагылачы. Азыр болсо шамал болуп күн бузулуп атат. Машина боюнча айта турган болсок, туугандар мынакей. Машина ушул. Отурал, заказ келип калышы мүмкүн. Так, 1910 рубль. 52 минутада келдик. Мытищи тарапта солнечный бир нерсе деген эс алуучу жай экен, борбор экен. Типа частник экен. Государство талашып аткан учур экен азыр. Вот, а бул жерде нормальный должность иметь эткен. Аял экен. Солнечный залив дейт. Вот, саат 15:55, ой жок. Саат 17:55 туугандар, 6 болуп атат. Домойду басалы ошол жерден, вряд ли могул райондон комфорт менен мен чыгып кетет окшойм. Комфорт плюс менчи. Комфортту деле жандырам. Крайним случае эконом деле жандырат окшойм. Так, попробуем домой. Бул жерден эч канча жыл элек заказ жок, жылабай кеттим дагы, экономдон катуу үйрөнгөнмүнбү билбейм. Пустой кетпейчи. Экономду жандырсам дароо эле долгая поездка, ошол жерден 1 саат эмеге центрге, Белорусский вокзалга берди. Анан мен түшүнбөдүм, заказды алып атканда обычный эле заказ катары келип атат, комфорт менен келип атабы, экономдон келип атабы, комфорт плюстан келип атабы белгисиз. Заказ келет, мен барып на месте кылып, поехали басып, кийин завершать этип бүткөндөн кийин заказдын ичине кирип карасам тариф ошондо көрүнөт. Ага чейин кандай билет? Айтып койгулачы. Элүү бир минут, Мытищи тараптагы жанакы эмеден келдик. 1097 рубль болду. Так, буну дароо эле мен кирип карап көрөйүнчү. Мен буну эконом экен. Эконом менен алган экен мен. Аз могу брат, калмыкпы, якутпы, могул жерден жылса. Кетесиңер десем, не понимаю дейт. Демек, калмык же якутта. Ушул кетсе, ушул жерге машинамды коем дагы Белорусский вокзалдын остановкасына. Ошону менен күтпөйт экенмин туугандар. Үйгө 42 минута дейт, а мен саат 8-де барып бирөөнү алып кетишим керек. Волоколамкада пробка окшойт. Жылат окшойм, сразу эле кете берейин. Пожалуйста. Всего доброго вам. До свидания. Так, 608 рубльга келдим. Белорусский вокзалдан дароо эле К+ менен заказ берди. Ленинградский шоссеге алып келип койдум. И кайра үйгө. Саат 8-де бирөөгө барышым керек дегем, Ошол саат 8-де барып, аны алып үйгө келип, анан өзүм да айттым кой, кирейин да тамак жеп, анан кийин кайра чыгып 1-2 саат иштеп коеюн деген ой максатта кирип, тамак ичкенден кийин көчөгө чыккым келбей калды. Ошентип анан кийин кой дедим да сменаны завершать этип койдум. И сиздерге бүгүн мынакей отчет тапшырып коеюн деп бухгалтериябыз жазып койдум. Кеттик эми буюрса 31-июль күнү 7-ай 23-жыл 12 саат убакыт кетириптирмин. Себеп дегенде эртең 8-ден 23, 13 канча өткөндө чыккам, уже эсимде жок. Кечинде саат 8-де бүтүргөн болсом, анын ичинен 12 саат убакыт кетти, 10 саат жумуш иштеп койдум. Себеп дегенде 2 саатын мен жөн эле бир жерде отуруп алып, телефон чукулап, видеолорду монтаж кылып атып 2 саат убактым кетип калды. И вот, километражы боюнча 269 километр жүрдүм. Заказ 14 заказ кылдым. Грязный акчам болсо 8480 рубль. 8480 рубльдан бул кимдир бирөө аз деши мүмкүн, баягы экономдо деле ошончо табам керек болсо андан да көп табам. К+ аз бул депчи. Ооба, аз түшүнөм. Но не кыласыңар туугандар? Ошол, Кудайга шүгүр.
Так, мен айтайын. Так, 8480 рубльдан 3300 рубль арендан кемітебіз, 1200 рубль бензинді кемітебіз, 200 рубль су, анан шапча печенье, вафлилерді алам. Ошоны кеміткенде, чөнтөгүзгө таза 3780 рубль калат экен. 3778 рубль. 3778 рубль, Кудайга шүгүр. Буга да болсо ошол смена ушундай болуп жыйынтыкталып атат. Видео жаккан болсо лайктан басып, каналга каттала элек бир туугандар катталып, комментарий жаза кетиңиздер. Ошол ар бир колдоо үчүн, ар бир поддержка үчүн чоң рахмат. Дагы да буюрса алдыда көптөгөн максаттарды көздөгөн пландарды кылабыз, ишке ашырабыз, контенттерди жаратабыз. Баарыңыздарга рахмат ар бир жолу. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө салам алейкум.